Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге өтө кызыктуу бир темада сүйлөп берейин деп ниеттенип турам. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр жана жакындарыңыздарга дагы видеону жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Бүгүн сиздерге анализдер тууралуу сүйлөп бермекчимин. Максат сиздердин медициналык сабаттуулугуңуздарды арттыруу. Негизи баарыбыздын эле баардык нерсе боюнча бир аздан болсо дагы билимибиз бар. Мисалы, телевизордун пультунда карап көрсөңүздөр 50-гө жакын, балким андан да көп баскычтары бар. Биз алардын 10 чактысын кантип колдонушту билебиз. Ошондой эле, мисалы, телефондо дагы толтура программалар бар. Жарымын билсек, жарымын билбейбиз. Ошол сыяктуу эле анализден дагы биз билген нерселер бар, өтө азын билебиз, көпчүлүгүн биле бербейбиз. Бүгүн ушул тууралуу сиздерге бир аз маалымат берейин деп турам. Көпчүлүгүңүздөр билген нерсе бул гемоглобин. Ошого карап туруп каныңыз аз же жок экендигин өзүңүз деле аныктай аласыз. Көпчүлүк билет, аял кишилердин гемоглобини 120дан 140ка чейин болуш керек, эркек кишилердики 130дан 160ка чейин болуш керек. Анан бүгүнкү күндө менин көп пациенттерим соени дагы жакшы билишет. Эгерде сое ашыкча чыга турган болсо, бул организмде кандайдыр бир сезгөнү оору болуп жаткандыгын аныктай алабыз. Эгер сое нормада болсо, демек бардыгы жакшы. Менин пациенттерим ушул эки нерсени жакшы билишет. Сиздер дагы кайсы ошол анализдеги көрсөткүчтөр боюнча билимге ээсиздер, комментарийге жазып койсоңуздар жакшы болот. Мен болсо сиздерге айткым келген негизги нерсени демек баштай берсем болот. Биринчиси бул сое. Эгерде соени карай турган болсок, ал нормада эркек кишилердики 10го чейин болот, аял кишилердики болсо 15ке чейин болот. Эгерде эркек кишилердин соеси 10дон жогору чыкса, же аял кишилердики 15тен жогору чыккан болсо, бул учурда биз организмде сезгөнү бар деп айта алабыз жана тереңирээк текшерүүгө бизде муктаждык болот. Демек, эгерде сое бийик чыкса, биз кандай тыянак чыгарабыз? Негизи ар кандай болот. Нормада дагы сое бийик чыккан учурлары бар. Мисалы, кош бойлуу аялдардыкы 30-35ке чейин чыкса соеси, бул нормалдуу эле көрүнүш катары каралат. Анткени жакшы билесиздер, жакшы жанагы жаңы өсүп келе жаткан ушул жаңы адам дагы ошол эненин денесинде азыктанат дегенде, андан кийин организмден бөлүнүп чыккан нерселерди чыгарат. Ошол нерсе аял кишилердин соеси бийигирээк чыгышы мүмкүн. Бул норма деп эсептелинет. Бирок эгерде сое башка адамдарда бийик чыкса, бул норма эмес. Ошого көңүл буруңуздар. Биринчиден, 20-25ке чейин чыкса сое, эркек кишилердики эле дагы бул анчалык деле кооптуу эмес. Буга тынчсызданыштын кереги жок. Бирок эгерде сое 30дан жогору чыкчу болсо, албетте тынчсызданууга себеп бар. Биринчиден, эгерде соени текшергенде 40 чыкчу болсо же андан бийик чыкчу болсо, анда организмге кандайдыр бир олуттуу микроб түшүп калган болот. Аны врачтын жардамы менен аныктаганга аракет кылынат. Ошол микроб дененин кайсы жерине түшсө, ошол жерди сезгентет. Мисалы, бөйрөккө түшкөн болсо бөйрөктү, өпкөгө түшкөн болсо өпкөнү, боорго түшкөн болсо боорду дегендей, кайсы жерге түшсө, ал микроб ошол жерди сезгентет. Ошентип аны аныктасак болот. Бул биринчи себеби соенин ашыкча болушунун. Экинчи себеби бул бөйрөк тартында, өнөкөт бөйрөк тарты деп коебуз. Жанагы сарасынан белок чыккандарда, ошондой эле креатинини нормадан ашыкча чыккандарда дагы сое дайыма бийик болуп турат. Бул болсо бөйрөк өзүнүн кызматын толук кандуу аткара албай аткандыгынан кабар берет. Ошонун эсебинен сое дайыма бийик болуп турат. Ошол себептүү эгерде сизде бардыгы жакшы болуп, бирок сое бийик чыгып жаткан болсо, бөйрөгүңүздү дагы тереңирээк текшертип коюшуңуз керек. Эгерде бөйрөк дагы жакшы болсо, ошондой эле сиз кош бойлуу дагы эмес болсоңуз, андан сырткары өзүңүздү жапжакшынакай эле сезип жатасыз. Бирок сое так эле бийик болсо, 35-40тан жогору болсо, бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени сиздин организмиңизде залалдуу шишик өсүп жатышы мүмкүн. Мындайча айтканда,
сизде рак болуп калышы мүмкүн. Кудайым өзү сактасын ар бирибизди бул оорудан. Бирок ыктымалдуулук ар бир адамда бар. 7 жаштан 70 жашка чейин ошол себептүү сизде бардыгы жакшы болуп, бирок соя көп чыкчу болсо, анда тезинен теңирээңирээк текшерилүүгө сизде муктаждык бар болот. Бүгүн сиздерге негизинен ушул маалыматты жеткиргим келди. Эмне кылыш керек? Эми балким буга чейин бул ошол общественность кровьту тапшырып эле жүрсөңүз керек. Балким акыркы жарым жылдын ичинде тапшыра элек болсоңуз, общественность кровьту ушул жеке лабораториялардын бирине тапшырып, жыйынтыгына карап койсоңуз жакшы болот. Эгерде соя норманын чегинде болсо, тынчсызданууга эч кандай себеп жок. Бирок ашыкча чыккан болсо, анда врачыңыз менен кеңешип, алдыда дагы кандай текшерүүлөрдөн өтүп, сиздеги ушул көйгөйдү аныкташтык боюнча сүйлөшүп алышыңыз керек болот. Бүгүн сиздерге ушул маалыматты жеткиргим келди. Жазып калтырсаңыздар болот.